урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу президенттин жана өкмөттүн өкүлдөрү, урматтуу премьер-министр, менин бул жерге чыгып сиздерге кайрылуумдун себеби экс-президент Алмазбек Атамбаевдин менин дарегим айткан жалаасына парламенттин жана коомчулуктун алдында далилдүү фактылар менен жооп берүүнү туура таптым. Экинчиден, мына өкмөт башчы өзү да келип отурат, жакшы болду. Бул кишинин дагы депутатка карата айтылган сын пикирлерин билесиздер баарыңыздар. Өздөрүңүздөргө маалым болгондой, 2017 жылдын 31 мартындагы КСДПК партиясынын съездинде Алмазбек Атамбаев маалымат жыйын берип жатып, соттун атын уят кылгандыгы үчүн кызматтан алынган Каяктагы бир Зулушев деген неме болбогон нерселерди кыйкырып баштады. Мен анын артында ким турганын көрүп турам. Сапар Исаков Райым миллионду жумуштан кетирип, буларды катуу таарынтты деп коомчулукка жарыя кылды. Чын эле мен Атамбаев айткандай соттун атын булгагандыгым үчүн кызматтан кетиришти беле, же башка жүйөсү барбы? Ушул убакытка чейин мен судьялык кызматтан кантип мыйзамсыз кетиришкендиктерин бир да жолу массалык маалымат каражаттарына же башка жерде айткан эмесмин. Анткени судьянын этикасы, статусу жөнүндөгү мыйзамдардын талабы боюнча кеңешүү бөлмөсүндөгү маалыматты сактоого милдеттүүмүн. Бирок билгенмин, бул иш боюнча эртеби кечпи Алмазбек Шаршенович актанып чыгарын. Ошондуктан мен дагы соттун ишмердигин, купуялуулугун сактап, ким кантип мага буйрук бергенин, кандай коркутуулар болгонун, СМСтер ким тарабынан жазылып, биздин ошол жашыруун бөлмөгө киргизилгендигин, эгерде дагы ушундай мажбурлоо сурануулар болсо, ачыкка чыгарууга болот. Өкүм чыккандан кийин кимдир бирөөлөр биздин жашаган дарегибизди кызыккан тараптарга берип, үйлөрүбүзгө, дарбазаларга чейин жаман, уят сөздөр менен жазып, үй бүлөбүздү, жакындарыбызды коркутуп, куугунтукка алганын коомчулук али унута элек. Бийлик тарабынан кысым катуу башталганда, үчөөбүз тең, 3 судья тең өкүм чыгарганыбызга карабай, 3-чү судья айым болгонуна байланыштуу жок, анын өзгөчө пикири бар болуш деп, ал кишини куугунтуктан сактап калганбыз. Менин төрагалыгым алдында жүргүзүлгөн сот отурумунда бир дагы Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин беренелеринин талаптары бузулбагандыгы көрүнүп турса да, ар кандай шылтоолор менен 4 ай иштетишпей, акырында соттор кеңеши Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин талаптарын одоно бузду деген негизсиз жоромол менен бизди кетирүү боюнча Атамбаевге мыйзамсыз сунуш беришип кызматтан алышкан. Эгер кызыккандар болсо, соттор кеңешинин бизге карата чыгарган чечими менен бүгүн да таанышса болот. Эң негизгиси, ошол мезгилдеги Кыргыз Республикасынын башкы прокурору туура эмес кылмыш ишин козгогондугун, Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин талаптарын одоно түрдө бузуп, тергөө амалдарын жүргүзгөндүгүн, айыптары туура эмес бузулгандыгы боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев Шаршеновичтин наамына жай аныктама чыгарганбыз. Бирок Атамбаев мыйзамды сыйлап, алардын жоопкерчилигин кароо боюнча келтирилген жай аныктаманы карабай, тескерисинче бизге чара көрбөдү беле. Мен бүгүн да соттолуп жаткан 3 депутаттын иши боюнча коркпостон акыйкат өкүм чыгарганыма сыймыктанам. Жана өлкөбүздөгү бардык судьяларды мыйзамдын үстөмдүгү менен сот адилеттүүлүгүн аткарышын каалар элем. Биз чыгарган ал өкүм эртеби кечпи өз баасын алып, келечекте соттор кеңеши тарабынан биздин мыйзамсыз кызматтан алуу сунушу адилет кайра караларына толук ишенем. Эгерде акча каражаты жөнүндө сөз болсо, мына биздин кесиптешибиз депутат Мамытов отурат, сурасаңыздар айтып берсе керек. Мен Атамбаев Алмазбек Шаршенович ойлогондо эч качан эч кимдин буйругун аткарган эмесмин, мындан ары да аткарбаймын. Алмазбек Шаршенович 6 жыл элди койго, малга теңеп, энелерди обончо атап, саясий көз караштары сиздин көз карашыңызга дал келбеген саясатчыларды душман көрүп, оозуңузга келген сөздөр менен шылдыңдап, кемсинтип сүйлөп келдиңиз. Жетишет, эми экс-президент деген наамды сыйлап, ага татыктуу болуңуз.
Мен бүгін сіз айтқандай қайдағы бір соттордун намысына шек келтірген зулушу емес. Сіз тизмеден шығаруға болған әрекетіңізге қарабай, ел тарабынан шайланған Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чы чакырылышынын депутатымын. Ел ишенимине ээ болгон экем, эч каражат коротпой 2015 жылы Жогорку Кеңешке болгон шайлоодо өз округумдан